Салам достор, мен каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өтө даамдуу молочная девочка тортун жасайбыз. Эгер сиздер ушул менин рецептим менен жасасаңыздар, тортуңуздар өтө даамдуу жана назик болуп чыгат. Торттун курамына керектүү азыктарды видеонун астына описание бөлүмүнө калтырып кетемин. Торттун камырын жасаганга киришебиз. Ал үчүн бизге 2 жумуртка жана 1 банка сгущенка керек болот. Экөөнү идишибизге салып, жакшылап миксер менен аралаштырып алабыз. Жумуртка менен сгущенкабызды жакшылап аралаштырып алгандан кийин, электен өткөзүлгөн ундун үстүнө разрыхлителибизди салып, кашык менен аралаштырып алабыз. Унубузду даяр массабыздын үстүнө салып миксерлейбиз. Эми анын үстүнө жумшак сары майды салып, жакшылап баарын тегиз кылып миксерлеп алабыз. Мынакей достор, торттун камыры даяр болду. Ушул видеодогудай масса чыгыш керек. 24 диаметрлик формабызды алып, астыңкы бөлүгүнө пергаментти төшөп, үстүңкү бөлүгү менен пергаментти кысып, ушинтип формасын чыгарып алабыз. Пергамент кагазынын сапаттуусун колдонуңуздар, антпесе камырыңыздар жармашып калат. Ушундай чыгарып алган формабызга 2-3 кашыктан камырды салып, палетканын жардамы менен тегистеп жайып чыгабыз. Менде ушул рецепт менен 24 диаметрлик 6 корж чыкты. Эми торттун корждорун алдын ала 180 градус кызытылган духовкада 5-8 минута кызарганча бышырып алабыз. Корждор толуктай муздаганча биз торттун кремин жасаганга киришебиз. Творожный сырдын үстүнө сахарная пудрабызды салып, жакшылап миксерлейбиз. 2-3 минутадай миксерлесеңиздер болот. Андан кийин муздак сливкини анын үстүнө куюп, дагы коюуланганча жакшылап миксерлеп алабыз. Торттун кремин жасаганга чейин творожный сыр жана сливкини бир түнгө сөзсүз түрдө холодильникке коюп алыңыздар. Ошондо крем коюу, жакшы крем болуп чыгат. Тортты жыйнап баштайбыз. Ал үчүн подложканын астына кичине крем жагып алабыз. Үстүнө коржубузду коюп, корждун үстүнө 3-4 кашык кремден салып алабыз. Мен тортто ушундай кольцонун жардамы менен жыйнайм. Ошондо торттун чекелери тегиз чыгат. Эми кремди тегистеп коржго чагып алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй, ар корждун арасына 3-4 кашык кремди салып, тегистеп жагып чыгабыз. Мынакей достор, бардык корждорду салып, үстүнө кремди жагып даярдап алдык. Эми холодильникке 3-4 саатка коюп коебуз. Биздин тортубуз холодильникте 3 саат турду. Эми чекелерин бычак менен акырын чыгарып, кольцону алабыз. Жана үстүн палетканын жардамы менен кремдерин тегистеп даярдап алабыз. Тортtu өз каалоолоруңуз боюнча коздосоңуздар болот. Мен бүгүн вафельный крошка менен коздойм. Видеодогудай чекелерине жана ортосуна бир аз жеткизбей, вафельная крошка менен баарын жармаштырып жагып чыктым. Эми калган кремди алып, өз каалоолоруңуз боюнча гүлдөп жасап алсаңыздар болот. Торттун үстүн ар кандай жемиштер менен да коздосоңуздар болот. Малина, клубника койсоңуздар болот. Мынакей достор, биздин молочная девочка тортубуз даяр. Сөзсүз түрдө үйдө жасап көрүңүздөр. Жана менин каналыма жазылып коюуду унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Динара.